Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli musulmon tuğanım, Şeyh İbn Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala özünün kitabında El-Kabiratu Saniye Eşrikul Asghar ekinci günü бұл кішінекей ширк деп баяндалады. Біз бұрынғы сабағымызда чоң ширк туралы айтып өткенбіз. Жана ошон эле ширкти эки түргө бөлгөнбүз. Чоң ширк, анан кичинекей ширк деп. Экөөнүн ортосунда чоң айырмалар бар. Чоң ширкти аткарган адам бул дүйнөдө ыймандан ажырап калат. Жана акырет күнүндө түбөлүктүү дозокко түшүп калат. Ал эми кичинекей ширкке түшкөн адам бул дүйнөдө чоң күнөөкөр болот. Ыймандан ажырабайт. Бирок акыретке барган кезде Аллах Таала бул пендесин кааласа өз ырайымына алып кечирип, бейишке киргизет, кааласа тозокто азаптап, андан кийин бейишке татыктуу кылат. Бирок инсан чоң ширк болобу, кичине ширк болобу, бул дүйнөдө тооба кылып кайта турган болсо, Аллах Таала булардын күнөөлөрүн кечирери тууралуу убада кылган. Ал эми тооба кылбай кете турган болсо, акыреттеги жазасы чоң ширктики түбөлүктүү дозок болот. Ал эми кичинекей ширкти Аллах Таала кааласа кечирип, кааласа азаптайт. Эми бүгүн кичинекей ширкти айтып атат. Вафария унутат. Кичинекей ширк дегенибиз бул рия кылуу дейт. Инсан ибадатты аткарган кезде эл көрсүн үчүн, эл мактасын, же болбосо элдин бир жамандыгынан коркуп аткаруу деп баяндалат. Албетте кичинекей ширк бул бир эле рия менен чектелбейт. Башка дагы кичинекей ширк болгон амалдар бар. Биз рия тууралуу сүйлөшүп, андан кийин дагы кошумча дагы башка шариятыбыздагы кичинекей ширк болуп кала турган кээ бир амалдарга токтолуп өтөбүз. Эми рияга келе турган болсок, рия деген бул шариятыбызда харам иш болуп саналат. Жогоруда баяндап бергендей эле бул чоң күнөө, кичинекей ширк. Эми рия бул ибадатты аткарып, ошол ибадатына адамдардан бир мактоо издештик. Же болбосо адамдардан бир аброй табыш үчүн, алардын мал мүлкүнө жетиш үчүн ибадаттарды аткарыштыкты рия деп коет. Же болбосо сума дейт, ибадатты аткарып, эл уксун үчүн аткарыштык. Же болбосо элдердин бир жамандыгынан коркуп ибадатты аткарыштык. Садака кылат, бирок садаканын артынан ошо элдер мени мактап койсун деп садака берет. Же болбосо намаз окуйт, эл көрсүн үчүн намаз окуйт. Же болбосо орозо кармайт, эл көрсүн орозо кармайт. Же болбосо арам иштен тыйылат, эл мени сөз кылбасын деп ушул арам иштен ушинтип, элдин сөзүнөн коркуп, элдин көзүнөн коркуп ушундай аткара турган болсо ибадаттарды, бул шариятыбызда чоң күнөөкөр болуп калат. Эми риянын бул өзүнүн даражалары бар. Биринчи даражасы, эң жаман даража бул рия акбар, чоң рия. Бул кандай болот дегенде, инсан ыйманды сырттан көргөзүп, жүрөгүндө куфурду жашырат. Жүрөгүндө куфур, ыйман келтирбейт, бирок сыртынан адамдарга өзүн ыймандуу кылып көргөзөт. Булар кимдер дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мунафык деп коет буларды. Аллах Таала Кур'ан Каримде көптөгөн жерде бул мунафыктар тууралуу аят түшүрүп, буларды жемелеп өткөн. Аллах Таала Кур'ан Каримде иннал мунафикина фи даркил асфал. Мунафыктар, эки жүздүүлөр, булар тозоктун эң түгүндө болот деген. Булар кимдер дегенде, сыртынан шахадат келмесин айтып, сыртынан ислам амалдарын аткарат, бирок жүрөгүндө булар куфур, жүрөгүндө булар ыйман келтиришпейт. Бул эң чоң рия болуп саналат. Буну аткарган адам динден чыгып калат. Мунафыкта бул эки түргө бөлүнөт. Нифакул куфри деп коет, нифакул амали деп коет. Нифакул куфри мына ушул ыйманды сырттан көргөзүп, жүрөгүнө куфурду жашырыштык, жалгандан өзүн ыймандуу кылып көргөзүштүк, жалгандан шахадат келмесин айтыштык, жалгандан намаз окуп жүрүштүк, өзүнүн бир мал дүйнөсүн, өзүнүн аброюн, башка нерсесин сактап калыш үчүн
ушинтип мусулмандарға аралашып, жүрөгүндө куфурду сактап жүргөн адам бул мунафык деп айтып коет. Ал мунафык бул риянын эң чоң бөлүгү. Андан кийинки риянын кичинекей бөлүктөрү шариатыбызда муну ясират рия деп коет, кичинекей рия. Бул кандай дегенде, бул дагы өтө коркунучтуу чоң күнөө. Бул кандай? Диндеги бир ибадаттарды аткарат. Намаз окуйт, парыз намаз болсун, же парыз хажы болсун, же орозо болсун тутат. Бирок туткан кезде ошону элдерден коркуп, элдер мени бир аз мактап койсун, элдер мени сөз кылсын деп окуйт. Же болбосо ошол намаз окуп бир абыройго жетейин дейт. Же намаз окуп ошол бир бирөөгө жагып, ошодон бир мал дүйнө алайын деп. Же болбосо ошол илим алып, илимдүү болуп туруп, ошол алган илиминен бир жерге ишке орношуп, ошол жерден акча табайын, ошол жерге орношуп бир дүйнөмө бир пайда келсин деп ушинтип дүйнө кызыкчылыгы үчүн илим алып, же дүйнө кызыкчылыгы үчүн ошол намаз окуп турган болсо, дүйнө кызыкчылыгы үчүн ошол бир жерге садака берип, элдерге жардам бере турган болсо, ошол элдерге жардам берип, элдердин сөзүн алып, мен бир даражаларга жетейин, көтөрүлөйүн деп ушинтип ибадаттарды эл көрсүн үчүн кыла турган болсо, анда бул кичинекей рия болуп калат да, бул ширкүл аскор, кичинекей ширккене түшүп калат. Инсан бул нерседен сактаныш керек. Мына ошол сыяктуу кийинки даражасы бул эгер нафил ибадаттар аткара турган болсо, нафил орозо, нафил садака, же болбосо нафил намаз окуп эл көрсүн үчүн, эл макташы үчүн кыла турган болсо, бул дагы кичинекей ширкке түшүп калат. Эми бул рияны тууралуу Куранда жана Пайгамбар сүннөттөрүндө жана ахил илимдердин ижмелери келген, бул чоң күнөө экендиги тууралуу. Куранга келе турган болсок, Аллах Таала Куран Каримде намаз окуучуларга вайын аттуу дозок болсун дейт. Алар кандай намаз окуйт дегенде, намаз окуган кезде намаздарына бейкапар окушат дейт. Намаздардын убактынан чыгарып окушат. Намаздардын рүкүндөрүн, саждаларын толук кылбайт. Дарат алган кезде эртесетип дарат алып коет, дараттарын толук албайт дейт. Ушундай намаз окугандарга вайыл болсун. Жана ошондой эле эгер намаз окуй турган болсо, эл көрсүн үчүн окуша алат. Намаздарын элдерден коркуп, элдер мени уксун деп, ушинтип намаз окугандарга Аллах Таала Куран Каримде вайыл болсун деп, ушинтип рия үчүн, рия кылып намаз окугандарга Аллах Таала Куран Каримде вайыл деген дозок болсун деп убада кылып атат. Бул бир эле намаз эмес, башка ибадаттарга дагы тиешелүү. Эл көрсүн үчүн ажылык кыла турган болсо, элдин көзүнө бир курбандык сала турган болсо, элдин көзүнө бир жерге садака кыла турган болсо, элдин көзүнө дагы башка нерселерди кылып ибадаттарды эл көрсүн үчүн, эл макташы үчүн аткара турган болсо, мына ушул жогорудагы айткан аятка түшүп калат. Эми мындан да башка аяттар аябай көп. Эми хадиске келе турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде мен силерден эң көп корккон нерсем бул кичинекей ширик дейт. Рия дейт. Кичинекей ширик деген бул рия дейт. Эл көрсүн үчүн дейт. Аллах Таала кыямат күнүндө бардык адамдардын жасаган соолукторун берип бүткөндөн кийин бул дүйнөдө эл көрсүн үчүн кылган адамдардын ибадаттарын соовун ошо ким үчүн жасаган болсоңор, ошолордон барып өз сооңорду алып алгыла деп Аллах Таала кыямат күнүндө бул рия үчүн кылгандардын соолукторун бербей, ушундай бир кор абалга, бир уят абалга, бир шерменде абалга Аллах Таала кыямат күнүндө таштап коет дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул рия ушундай коркунучтуу амал экен. Мунун тескерисинчеси, инсан амал жасаган кезде жүрөгүндө ниет калыс Аллах үчүн болуш керек. Жүрөгүндө ихластуулук болуш керек. Ниет бул аябай негиздүү. Ниеттин орду бул жүрөк. Ибадат кылган кезде ошонун сообун Аллах Тааладан үмүт кылыш керек. Инсан жүрөгүндө эмне ниет кыла турган болсо, мына ошол нерседе эртең кыямат күнүндө кайра тирилет. Кыямат күнүндө инсан жүрөгүндөгү нерселерге эсеп кысап берет. Жүрөгүндө эмне жашын жаткан болсо, мына ошол нерсеге эсеп кысап берет. Пайгамбар салам айткандай, кыямат күнүндө адамдар эмненин үстүндө өлгөн болсо, кандай ниетте өлгөн болсо, мына ошол нерсенин үстүнө тирилет дейт. Элестетиңиз, урматтуу мусулман тууганым, бир адам жүрөгүндө ибадат кылып атат, бирок Аллах Таала үчүн эмес. Башка бирөө үчүн кылып аткан болсо, эртең кыямат күнү Аллах Таала мунун ошол ким үчүн кылып аткан болсо, мына ошодон барып өзүнүн соогун алып ал деп таштап коет. Андан кийинкиси эми рия тууралуу сүйлөй турган болсок, бул аябай дагы узун тема. Көптөгөн хадистер, көптөгөн аяттар, ошондой эле аалымдарыбыздын дагы көптөгөн сөздөрү келген. Эми кийинки кичинекей ширик көтөрө турган болсок, кошумчалап кийинки кичинекей ширик
Бұл көзмоншақ тағыштық, же болмаса тұмар тағыштық бір береке алып келеді деп көзмоншақ же көзтікен же болмаса тақа еліштік бұл да кішкенекей ширк болып қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімдеген бір тұмар таға тұрған болса, же көзмоншақ иле тұрған болса, мені көзден қорғасын, мені көзден сақтасын деп иле тұрған болса, Аллах тағала ал адаммен ешін толықтап бермейді дейді. Аллах тағаланың мақсатын орындатпайды дейді. Кімдеген бір осындай бір мені бір жамандықтан қорғасын деп өзіне бір тұмар тағуға тұрған болса, Аллах тағала анын ошол тұмар таққан жерін таштап қояды. Аллах тағала ошол анын көздеген мақсатын толықтап бермейді дейді. Демек, құрметті мұсылман, кімдеген жүрегін тақаға байлай тұрған болса, Аллах тағалаға емес, ошол тікенге, көз тікенге байлай тұрған болса, же тағы башқа бір нәрселерге жүрегін байлай тұрған болса, Аллах тағала алардың жүректен ошол нәрсеге байлап қояды. Аллах тағала ошол қылған іштерін толықтай бермейді дейді. Ал эми кимдегим Аллах тағала өзүнө тобокел кылып, Аллах тағала өзүнө гана байлана турган болсо, Аллах тағала мени көздөн сактайт, Аллах тағала мени жамандыктан сактайт, Аллах тағала өзү гана мага жашоомо береке бере алат деп Аллах тағала өзүнө гана жүрөгүн байлай турган болсо, Аллах тағала бул адамдардын ошол көздөгөн максатына жеткирет дейт. Ал эми кимдегим тумар тага турган болсо көздөн сактайт деп, же атына байлай турган болсо, же балдарына байлап кое турган болсо көзмоншокторду, Аллах тағала бул адамдардын көздөн да сактабайт, ошол өзүнө бир алсыз болгон ошол көзмончогуна таштап коет. Ал эми ал көзмончогун колунан эч нерсе келбейт. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдегим тумар тага турган болсо, бул чыныгына ширк кылыптыр деген. Бул ширк деген кичинекей ширикти максат кылып атат. Андан кийинки экинчи кичинекей ширик бул татайюр деп коет. Татайюр деген бул ырым-жырым кылыштык. Ырым-жырым кандай? Мисалы үчүн жолдон бара жатсаңыз, астыңыздан мышык өтүп кеткен болсо, менин жолум болбой калат деп ишеничтик. Бул да кичинекей ширик болуп калат. Же болбосо сапарга чыккан кезде көбүнчө арабтарда болгон куш учуруп көрүшкөн, эгерде оң жакка уча турган болсо, бүгүн жакшы соода болот экен деп ошону соодага чыгып кетишкен. Ал эми сол жакка уча турган болсо, бүгүн соодабыз болбойт экен деп туруп, ушинтип кайра кайтып келе беришкен. Ушундай ырым-жырым кылышкан. Ушундай кандай бир ырым-жырымдын түрү боло турган болсо, бул кичинекей ширик болуп калат. Ошо ырым-жырым себептүү биздин жолубуз болбой калат деп ишене турган болсо. Же болбосо бизде мындан дагы башка бир көрүнүштөрү, сүрөттөрү биздин жашообузда аябай көп. Ушундай ырым-жырымдардын булардан алыс болуш керек экен. Бул кичинекей ширик экен. Андан кийин дагы кичинекей шириктердин дагы бир көрүнүшү бул танжим дейт. Танжим деген ошол жанагы жылдыздар төрөгөсүнө ишеничтик. Гороскоп деп коет го. Ошо гороскопко ишеничтик, бул да кичинекей ширик болуп калат. Сенин жылдызың мындай турат, бүгүн сиз базарга чыкпай эле коюңуз, сизде ушундай ийгиликсиздик күтүп турат деген ушундай нерселерге ишеничтик. Бул дагы кичинекей ширик болуп калат. Андан кийин кичинекей шириктин дагы бир көрүнүштөрүнөн бул көз ачыктарга барыштык. Пайгамбар салам айтат, кимде бир көз ачыкка бара турган болсо, анын 40 күнү окуган намазы кабыл болбойт деген. Көз ачыктык кылыштык бул динибизде чоң шириктерден. Биз муну айтып өттүк. Ал эми ошол көз ачыкка барган адам аны тастабай эле жөн эле барып кое турган болсо, бул да кичинекей ширик болуп калат. Анын 40 күнү окуган намазы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабыл болбойт деген. Бул деген кичинекей ширикке талаат кылат. Эгерде анын намаздары такыр кабыл болбойт дегенде эле бул чоң ширик болуп калат эле. Андан кийин дагы кичинекей шириктерден бул аль-хальфу би гайриллахи таала. Аллах Тааланын атынан башка бир нерсеге ант ичтик. Мисалы үчүн нан уруп кетсин, паланчаны арбага уруп кетсин деп, же болбосо да башка нерселерге ушинтип ант ичтик. Бул да кичинекей ширик болуп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен халафа би гайриллахи факад кафара." Кимдеги Аллах Тааланын башка бир нерсеге ант иче турган болсо, чынында бул адам куфурду кылыптыр деген. Куфурлуктан максат бул жерде кичинекей куфурдур. Жана ушундай дагы кийинки кичинекей шириктерден бул табарук деп коет. Бир даракка барып, же болбосо бир ташка барып, ошол жерде бул табарак нерсе деп туруп ошол жерге барып колун сыйпаштык. Бул жер ошол жерге барып чүпүрөк байлаштык, бул табарук жерлер деп ушундай кылыштык. Бул дагы чоң ширик болуп калат. Эми булардын баары ошол акыйда илиминде окула турган маселелер. Ошол акыйда илиминде булардын баарына тереңирээк кирет. Анын сүрөттөрү, анын көрүнүштөрү, анын өз эрежелери бар. Ошолор баарын акыйда илиминде үйрөтөт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бүгүнкү сабагыбыздан кыскача алыныш пайда кичинекей ширик эмне экенин үйрөндүк жана кичинекей шириктин өкүмдөрүн үйрөндүк. Бенде бул кичинекей шириктен дагы сөзсүз түрдө сактаныш керек, андан алыс болуш керек. Кичинекей ширикке түшкөн адам бул чоң күнөөкөр болот. Эгерде тооба кылбай кете турган болсо,
бұл адам азапқа татықты болады. Аллах Тағала қаласа райымады, қаласа азап етіп болады адамды. Bundan ehtiyat bo'lish kerak. Jana o'shanday бұл кішірек жасаған адамдың жүрегіндегі иманы аяусыз болады. Бұның артынан дағы басқа бір күнә іштер асылып кете береді. İnsan bundan алыс болуш керек. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.